Пирамида каналының түз эфирінде акцент берүүсү аны мен Амантур Шерғазиев алпарам. Саламатсыздарбы. 1989 жыл 23 сентябрь мындан тура 30 жыл илгери дал ушул күнү Агездеги Кыргыз ССРнин жогорку совети мамлекеттик тил тууралуу мыйзам кабыл алып, кыргыз тили мамлекеттик тил деген макам алган. Эгемендүүлүктүн, азаттыктын башаты да дал ушул тил мыйзамында жатат. Мамлекеттик макам алган эне тилибиз эркиндикти ээрчитип келди. Бүгүн мамлекеттик тил тууралуу мыйзамга 30 жыл болду. Майрамыңыздар менен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз адаттагыдай эле бүгүнкү берүүбүздө дагы түз эфирде иштеп жатабыз. Өзүңүздөр кызыккан суроолоруңуздар болсо, 59 20 55 номерлерине байланышка чыгып жооп алсаңыздар болот. Сиздерге жооп берүү үчүн атайын студиябыздын конокторун чакырганбыз. Анда эмесе коноктор менен тааныштыра кетсем, бүгүнкү студиябыздын коногу Ишекеев Назаркул Ишекеев агай, мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын төрагасы. Ошондой эле Исаков Каныбек Абдуваситович агай, билим берүү жана илим министри, жана ошондой эле Улутсов деп аталган чакан компаниянын директору Мирбек Окенов мырзалар. Саламатсыздарбы, урматтуу мырзалар? Студиябызга кош келипсиздер. Майрамыңыздар менен. Мына чоңуз. Бүгүн мамлекеттик тил тууралуу мыйзамдын кабыл алынгандыгына 30 жыл толуп отурат. Эң алгач ушул датанын тарыхый маанисине токтолсок деп турабыз. Назаркул Ишекеев агай, сиз ушул бүгүнкү дегиле 23 сентябрдын тарыхый маанисине, анын мазмунуна, анын маңызына токтолсоңуз. Сиз абдан туура белгилеп өттүңүз. Кыргыз тили эң байыркы тилдердин бири. Бирок ата-бабабыз кылымдар бою эңсеп келген иш 1989 жылы 23 сентябрда мамлекеттик тил макамын алып, биздин тилдин зоболосу, мартабасы кыйра көтөрүлдү. Албетте бул мыйзамдын кабыл алынышы кокусунан болгон жок. Ошол кайра куруунун шаң шарапаты менен мурунку империянын аймагында улуттук кайра козголуулар, жаңылануулар башталган. Бул өзгөчө Балтика боюндагы өлкөлөрдө абдан ыкчам, тез илгерилеген. Ошонун эпкини биздин аймакка да келип, Орто Азия чөлкөмүндөгү республикаларда ошол агымга биздин республика ыкчам, тез аралашкан. Бу да болсо кыргыз элинин эркин ой жүгүртүүсүнүн бир мисалы десек болот. Өзгөчө жаштар, улуттук интеллигенция, адабияттын, маданияттын ишмерлери бул маселени түп көтөрүп чыгышкан. Бирок ошол агымды туура баамдаган, туура сызген ошол мезгилдеги коммунисттик партия дагы бул маселени башка жака бурулуп кетпесине кам көрүп, аны туура жолго багыттаган. Дагы мамлекеттик тилдин боюнча атайын комиссия түзүп, ага өзлөрү партиялык чиновниктер өзлөрү аралашып, анан жакшынакай бир мыйзам даяр болуп ишке ашып кеткен. Бул мыйзам ошол мезгилдеги кыргыз элинин азаттыкка, эгемендүүлүккө, күн корсукка болгон умтулуусунун аябай бир чечкиндүү кадамы болгон. Мына ошондон 2 жыл өткөндөн кийин биз өзүнчө азат мамлекетке ээ болдук. Демек, бул мыйзам кыргыз элинин азат мамлекет куруусунун пайдабалын түптөгөн. Рухий, интеллектуалдык баалуулуктарын алгач калыптандырган улуу күч болгон. Ошондуктан бул окуянын мааниси Кыргызстандын тоңку тарыхындагы эң зор окуя десек туура болот. Бирок эгемендүүлүк алган алгачкы жылдарда башка тармактар сыяктуу эле ушул эне тилибизде жетимсиреп каралбай калып калды да, өзүнчө бир четте баягы. Абдан туура билесиз. Ошол мыйзам кабыл алгандан кийин коммунисттик партия, өкмөт планча менен иш баштаган. Ар бир мекемеде, ар бир райондо, ар бир окуу жайында ишмерчимдер бөлүнүп, ага акча каражаттары бөлүнүп, иш ыкчам жүрө баштаган. Бирок бул азаттыкка чыккандан кийин экономикалык жагдайларга байланыштуу, өлкөдөгү саясий кырдаалдарга байланыштуу, өлкөбүз эмне оорчулукту башынан кечирсе, эмне ийгиликти башынан кечирсе, тилди ошондой жолдо басып өттү. Тилди мамлекеттин өзөгүнөн бөлүп алып кароого болбойт. Алар бир бүтүн түшүнүп, анткени ушул өлкөнүн атын дагы, затын дагы кыргыз тили берген. Ушул эгемен өлкөнүн жарандары катары биз эне тилибиздин кадыр баркына канчалык деңгээлде жетип жатабыз? Өзгөчө акыркы бир 10 жылдыкты алып токтолсоңуз. Биз каалагандай, биз тилек калгандай мартабасын көтөрө албадык. Бул жерде проблемалар абдан көп.
ушуга жаңы толкун берген, жаңы күч берген маанилүү иш бул 2014-20 жылдарда мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча улуттук программа кылган. Мына ушул улуттук программанын эң башкы өзгөчөлүгү ал туруктуу түрдө каржы булагына ээ болду. Андан тышкары программада ачык жазылган Кыргызстандын жарандарынын мамлекеттик тилди билиши алардын ыйык милдети, парызы деп. Ошол эле мезгилде ал жерде абдан бир уңгулуу берене бар. Кыргызстан көп улуттуу өлкө. Ошондуктан башка улуттардын тилин, маданиятын өнүктүрүүгө шарттар да түзүлүш керек деп. Бирок андагы негизги саясий мааниси бар да бир бөлүм бар. Ал Кыргызстандагы жаштардын мамлекеттик тилди билиши зарыл экендиги, расмий тилди билиши зарыл экендиги, ошол эле мезгилде дүйнөлүк тилдердин бирин билген кыргызстандыктардын жаңы муунун тарбиялоо көрсөтүлгөн. Бул эми далилдөөнү талап кылбайт, эми биз ааламдаштоорунда жашап атабыз, дүйнөдө эч бир этнос бир тил менен оокат кыла албайт. Эмгек рыногунда атаандаштык курчу, ошол жерде биздин жаштарыбыз атаандаштыкка туруштук берип, өзүнүн турмушун илгерилетип, өзүнүн жашоосун жакшы уюштуруш керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө биздин жаштарыбыз аны туура түшүнүп, мамлекеттик тилди дагы, расмий тилди дагы, дүйнөлүк тилдердин бирине өздөшүп жатышат. Бирок проблема каякта? Эне тилге болгон мамилеси жаштардыкы жаңы мазмунга, жаңы деңгээлге чыга албай атат. Өзгөчө Бишкек шаарында, Чүй областынын айрым райондорунда, ал эми башка областтарда мындай маселе курч коюлган жок. Ошондуктан ушул багытта иш жүрүп атат. Ошонун бир эң баалуу катарында тилдерди өнүктүрүүнүн эл аралык стандарты бар. Ошол стандарттык биз республикага киргизип атабыз. Ал сертификаттык деңгээл. Мына бул билим берүү чөйрөсүнө дагы, мамлекеттик кызмат чөйрөсүнө дагы, илим чөйрөсүнө да кирип атат. Илим чөйрөсүнө киргенде быйыл 3-чү жылга кетти, өзүнүн түшүмүн берип атат. Мамлекеттик кызмат чөйрөсүнө мына 2-чи жылга кетти. Эми Кудай буйрса билим берүү чөйрөсүнө келерки быйыл бир тажрыйба иштери жүргүзүлдү. Эми Кудай буйрса келерки жыл бул маселе активдешет. 21-жылы милдеттүү түрдө Кыргыз Республикасынын бардык билим берүү мекемелери жалпы республикалык тестирлөөнүн алкагында мамлекет кыргыз тили менен адабияты милдеттүү предмет катарында, ошол эле физика сыяктуу, ошол эле математика сыяктуу өзбек мектебин бүтөбү, тажик мектебин бүтөбү, орус мектебин бүтөбү, кыргыз мектебин бүтөбү баары жалпы республикалык тестирлөөнүн түзүмүнө кирип атат, Кудай буйрса. Ал улуттук программада белгиленген. Биз аны абдан кечигип атабыз. Эч кириш керек болчу. Эми Кудай буйрса министрлик менен иштешип атабыз. Мына Кудай буйрса өзү тилчи, адабиятчы, мугалим, филолог келди. Бул маселени колдонуптан алып ишке ашырууга киришебиз деп турабыз. Ушул эне тилдин өнүгүшү өзгөчө өсүп келаткан жаш муун менен тыгыз байланышканда, жаш муунду тарбиялап, ага билим берип жаткан бул сиз жетектеген ушу билим берүү министрлиги, ушул тармак бүгүнкү күндө тилге болгон мамилеси кандай дагы, билим берүү министрлигиндеги эне тилибиздин, мамлекеттик тилдин макамы кандай сакталып атат? Чындыгында мамлекеттик тилдин макамын, анын аброюн, коомдогу деңгээлин көтөрүү биринчи кезекте ушул билим берүү кызматкерлеринин, биздин мугалимдерибиздин милдеттеринин бири. 30 жылдын ичинде бир топ иш аракеттер болду. Себеби ушул кыргыз тилин окутуунун деңгээли кыргыз мектептери үчүн өзүнчө, ал эми кыргыз эмес мектептери дагы бар. Орус тилдүү, өзбек тилдүү, тажик тилдүү мектептерде дагы ушул мамлекеттик тилде окутулуш проблемалары көтөрүлүп, ал азыр кадимгидей окуу стандарттарына кирип, окуу программаларында окутулуп аткандыгы чындык. Эң башкысы билим берүүдө ошол биздин окуу китептерибиздин деңгээли, сапаты, бир эле кыргыз тили жана адабияты предмети боюнча эмес, жалпы эле ушул биздин орто мектептеги, балдар бакчаларына чейинки ушул окутулуп аткан адабияттардын баардыгын кыргыз тилинде сабаттуу жазылуусуна, балдарга жугумдуу болуусуна, балдардын аң сезимин көтөрүүсүнө бир топ аракеттер болуп келе жатат. Ал эми көйгөйлөрүбүз бар, себеби бул баардыгы ушул ар бир жетекчинин каалоосуна жараша чечиле турган маселелери дагы бар да. Бул акча
же финансер эмес, ар бир жетекчи мамлекеттик тилге ошондой ыйык мамиле жасай алабы, ошого жоопкерчилик менен кайдыгер мамиле жасап туруп калган жерлерде чындыгында абал мындай бир жакшы болууга үндөйт деп ойлойм да. Ал эми азыр кыргыз тили качан илимдин, маданияттын, техниканын, медицинанын, бизди курчап турган баардык тармактардын тили болгондо чыныгы өзү сөздүн түз маанисинде мамлекеттик тилдин деңгээлине жетет да. Азыр ушул кыргыз тили жана адабиятын окутуу маселелеринде дагы өзгөчө кайсы койгой бар. Биздин тилибизди башка улуттардын өкүлдөрүнө, биздин өзүбүздүн улутташтарга үйрөтүүдө жаңы интерактивдүү усулдар, электрондуу окуу каражаттарынын аздыгы, кыска мөөнөттө тез натыйжалуу үйрөтүүчү мындай усулдардын аз экендиги бул бүгүнкү мына технологиянын өскөнүшүнүн шартында аудио, видео каражаттар аркылуу берүүсүндө биз аксап атабыз. Ал эми азыркы мезгилде мүмкүн болушунча баардык тармактарда азыр мына илимдин, медицинанын тармагында, техниканын тармагында мына 5-6 жылдан бери алгачкы мамлекеттик тилде жазылган эмгектер корголо баштагандыгы, баягы бир мезгилде орусча гана жазылып, орусча гана корголуп жүргөн иштер азыр мүмкүн болушунча мамлекеттик тилдин диапазону өтө кең экендигин, анын кандай гана прогрессивдүү, кенен, масштабдуу ойдогу илим болсо дагы аны биздин тилибиздин мүмкүнчүлүктөрү кенен экенин көрсөтүүгө жетиштик да. Ал эми министрликтин өзүндө болсо мына бүгүн дагы биз ушул 30 жылга карата бир топ саресеп салып анализге алдык. Себеби иш кагаздары боюнча өзгөчө министерстводо канча пайызга чейин ушул иш кагаздары мамлекеттик тилде жүргүзүлөт, канча пайыз официалдуу тилде деген маселе болгондо 80%га жакын бул иш кагаздары негизинен мамлекеттик тилде жүргүзүлөт. Ал эми бизге түрдүү баягы мекеме уюмдардан эгерде официалдуу тилде келсе, биз ал официалдуу тилде ошого жооп бергенге аракеттер болот. Бирок баары бир бул жетишсиз деп ойлойм. Себеби кээ бир адистерибиз ушуга бир аракет кылбастан, өзүнүздөн иштебестен, кээде алардын жазган тексттерин дагы же иш кагаздарын дагы кайрадан мамлекеттик тилге которгон учурларыбыз бар да. Ошон үчүн азыр мына агай айткандай, мамлекеттик кызматкердин баягы сертификациялоодон өтүүсү бул өтө маанилүү. Мына кыргыз тесттен өтүп, мамлекеттик тилди билүү деңгээлин аныктап, биз ошол мамлекеттик кызматкерлерге бир эле билим берүү тармагы эмес, баардыгына биз бирдей талап койгондо, ошол өлкөдө жашап, өлкөдө ошол өлкөнүн жарандарын башкарам, ошол жерде жетекчилик кызматты аткарам деген ар бир келген адамдын даттануусун, арыз арманын угууга дарымети жете турган жана маселени аларга туура түшүндүрө турган толук кандуу бир жетекчилердин муунун тарбиялашыбыз керек. Себеби сүйлөгөндө кыргыз тилинде укулуктуу, көркөм, мазмундуу, анан башка элдер сунаа турган деңгээлде биз сүйлөштү жана эң чоң азыр маселе бул орфографияда. Биздин жазганда мындай бир сабатсыз жетекчилер бар, сабатсыз адистер болгон учурлар кездешип атат. Мына быйыл агайлар дил баян өткөрдү. Мына мамлекеттик кызматкерлердин арасында, мугалимдердин арасында, анан каалоочуларды, анан кээ бир учурларда жооптуу кызматкерлер биз өткөргөнүбүздө ички мониторингдер жүргүздүк да. Бир топ көйгөйлөр бар экендигин, ошол кызматкерлер кайсы жерде типтүү бир кемчиликтерге жол берип атат. Мына тыныш белгилердин коюшу боюнча, энчилүү аттардын, кош сөздөр, кошмок сөздөрдүн жазылышы боюнча бир топ мындай көйгөйлөр бар экендигин билдик. Демек биз ушул тармакта өзүбүздүн кызматкерлерди окутушубуз керек деген түшүнүккө келдик да. Бирок мына 30 жылдын ичинде кандай болгондо дагы бул биздин улут үчүн өтө чоң маанилүү мөөнөт болду. Бир мезгилде баягы чоң бир системада жашап аткан эл кайра өзүнүн улуттук кайра жаралуусун ушул мамлекеттик тилдин духунан, мамлекеттик тилдин ушул касиетинен алды да. Себеби андан кийин гана биздин эгемендүүлүктүн декларациясы жарыяланды, мамлекет өз эгемендүүлүккө жетти. Бул тил деген ушул мамлекеттин өзөгүн түзүп турган, баягы биздин улуу инсандар айткандай өлкөбүздүн
каны жаны экендигин көрсөтүп турат деп ойлойм. Чоң рахмат агай. Ушул жерден Мирбек мырза, мен сизге суроо келип турат. Мына 21-чи кылым бул илим менен техниканын кылымы. Анын ичинде ушу маалыматтык технология абдан өнүгүп жатат да. Ушул илим менен техниканын ичинде маалыматтык технология өнүккөн заманда кыргыз тилинин ролу кандай абалда болуп жатат? Деги эле ушул илим техника сүйлөгөн тил боло алабы кыргыз тили? Жок дегенде ушу өзүбүздүн аймактагы, өзүбүздүн чөлкөмдөгү, өзүбүздүн өлкөдөгү өсүп келаткан жаш муунга ушу илим техника, маалыматтык технология аркылуу кыргыз тилин үйрөтө алабызбы биз? Баардыгы биздин өзүбүздүн колубузда. Негизи технологияны дагы ойлоп тапкан, ушул деңгээлге алып келген адам, мындан кийин дагы колдоно турчу адам, эми биз дагы Кыргызстан катары акыркы мезгилдерде технология өнүктү, күнүмдүк жашообузда ролу кеңейип баратат, колдонгон каражаттарыбыздын саны да чоңоюп баратат. Ошон үчүн бул жерде негизги көйгөйүбүз ошол биз колдонуп аткан заманбап жаңы техникалардын ичинде кыргыз тилин биз азыркы учурда канчалык деңгээлде колдонуп жатабыз. Эң эле жөнөкөй мисалы учурдагы жаштардын 99%-ынын чөнтөгүндө акылдуу телефон бар. Бирок бул тутумдар тилекке каршы орус тилинде колдонулуп келет. Мунун эми ар кандай шарттары бар. Мисалы Android же болбосо iOS биздин тилди колдойбу, колдобойбу, ошондой көйгөйлөр болуп атат. Бирок мунун биз кыскача мазмунунда болуп атат да, экономикалык баалуулугу бар ар бир тилдин. Бул мисалы ушул IT тармагындагы иштеп аткан гиганттар ушул экономикалык баалуулук негизинде биздин тилибизди колдошу же колдобошу толугу менен алардын жанагы терең анализдеринин негизинде жүрүп атат. Биз өзүбүз колдонбогон үчүн тилибизди жазышууларыбызда бири-бирибиз менен баарлашууда өзгөчө жаштарга кайрылып кетет элем. Бул жерде биз колдонбогон үчүн статистикабыз начар чыгат. Ал статистиканы карагандан кийин бул чоң компаниялар бул тилди колдобосок деле болот экен. Бул тилди которгон биздин компания ичинде адиске маяна бергенге бир кажет жок экен деген эгер чечим чыгарса, бул гиганттардын кадимкидей эле мындай четинде калып калат тилибиз. Ошон үчүн ушундай да коркунучтар бар. Буларды дагы баса белгилеп кетиш керек. Албетте адегенди өзүбүз колдонуп, экономикалык баалуулугун жаратышыбыз керек болуп атат. Бул эми бир көрүнүш. Дагы бир башка көрүнүш болсо, бул өзгөчө кийинки муундарга өсүп келаткан муундар, мына билим берүү министрлиги да бул жерде пландар кандай маселелер курч коюлуп атат, бул тууралуу болуп атат. Биздер дагы мына өзгөчө агайлар отурат, эми бизге мурас катары бул тил өткөрүлүп келди. Азыркы учурда биз сиз менен мына кыргызча сүйлөшүп атканыбыз эле бизге чейин жетти, бирок бизге бир жоопкерчилик түшүп атат өзгөчө жаш муунга. Бул тилибизди ушул деңгээлден дагы бир башка өкөлөтүп деңгээлерге чыгаруу. Бул жакта технологиянын мааниси, технологиянын мүмкүнчүлүктөрү жаңы таптакыр бир доорго кирип атабыз, эшиги ачылып атат. Биздер ошол технологиянын доорунда тилибизди өнүктүргөнгө толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, акцент берүүсү өз эфирин улантат. Биз бүгүнкү берүүбүздө мамлекеттик тил тууралуу 23-сентябрга карата мамлекеттик тил күнүнө карата маек кылуудабыз. Урматтуу коноктор, анда маегибизди мындан аркы уланта берсек, Назаркул Шекеевич, мына мен сизге суроо берилип келет. Көп учурда баягы тилди деги эле өнүгүүгө багытталган, көп учурда биз өнүгүүгө багытталган бир аракеттерди көп учурда баягы гендерди кескен каражат маселеси тоскоол кылып келе жатат. Ушул тилди өнүктүрүүгө жылына мамлекет тарабынан канча каражат бөлүнөт? Деги эле ушул жанагы мамлекеттик тилди өнүктүрүү жана тил саясатын өркүндөтүү программасына жалпы канча каражат каралган? Эми ал жөнүндө ар бир эме өз айтсын. Мына биздин улут бул бөлүнгөндө 4 мекемеге бөлүп берилген. Кайсы индикатору чыккан. Ар бир мекеме финанс министрлигинин өзүлөрү иштейт. Ошондон эң башкы акчанын эң көп бөлүгү Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигине бөлүштүрүлгөн. Максат жана мен айтып өткөн башталгыч кесиптик, орто кесиптик, жогорку кесиптик окуу жайларын окуу китептерин, окуу методикалык комплекстерин пайдаланууга багытталган. Себеби эмне болуп атат? Мына Кыргызстандагы мектептердин 14% башка тилдүү мектептер. Алар орус, өзбек, тажик тилдүү. Калганын баары кыргыз тилиндеги мектептер.
А ошону бүтүп келген балдар 1-сентябрда сабакка киргенде башталыш кесипте да орто кесипте жогорку кесипте сабактар орус тилинде башталат. Эмне үчүн? Эң биринчи маселе окуу китептери жок. Экинчи адистер даяр эмес. Көрдүңүзбү? Ошол кенемтени толтуруп, ошону акырындык менен окуу предметтерин кыргыз тилине которсокпу деген ниет менен бияка бөлүнгөн. Мына өткөндө президент менен жолугушууда ушул маселе көтөрүлүп, анын чечүүнүн жолун сунуштадык. Ал киши толугу менен колдоп, ошол эле жерден бөлүм башчысына тапшырма берди. Эми биз мындай кылат дебиз, Каныбек мырза да каршы болуп элек, экөөбүз сүйлөшүп элекпиз. Эми мындан ары орун бөлүнгөндө эле 60% кыргыз группалары үчүн, 40% орус группалары үчүн бөлүп салышыбыз керек болот. Мисалы, Кыргыз медициналык академиясынын дарылоо факультетине 200 орун берилсе, ошонун 60% гранттык орундар болсо кыргыз бөлүмүнө бөлүнсүн, 40% орус бөлүмүнө бөлүнсүн. Же гранттык эмес коммерциялык орундар болсо да ошондой кылып бөлүп салыш керек болот. Ошондо жанакы мен айткан окуу түзүмдөрүндө кыргыз группалары пайда болот. Анан анын окуу китептерин даярдайын деп ректор аракет кылат. Анан адис даярдайын деп аракет кылат. Анан жыйынтыгы эмне болот? Мектепти кыргызча бүткөн бала жогорку жайында кыргызча окуйт. Бүткөндөн кийин эч проблема жок. Иш кагаздарын кыргызча жүрө турган адис даяр. Мамлекеттик кызматка келсе, ал проблемасы иштеп кетет. Ошон үчүн мындай вертикалдуу түрдө билим берүүнүн агымы мамлекеттик тилде болуш керек. Мырза, кечиресиз, биз азыр телефон чалып баркен, телефон чалууну кабыл алсак. Алло? Алло, саламатсызбы, урматтуу көрөрман, биз сизди угуп атабыз. Ушул Каныбек мырза алып калган аябай жакшы болду. Бирок ушул биз-бирибиз менен куттуктайбыз. Бирок биринчиси биз параллельный орус тилин алып кетти. Россия бабат. Ошол жерде бизди да окуттук дейт болот. Ошол Россиянын акчасы берип анын акчасы. Эми мындай кылганда кем кеткенimiz жақсы да тура айтады. Кыргызстан ұстайық, экономиканы қана болды. Бирок экономический жақта если Кыргызстан ошончо көтөрүлгөндө, ушул кыргыз тилди жақсы айтканда оюн салып көрсөтүп берсек, мойнун алыш керек да бар. Буда сиз көп ректор болдуңуз. Биз каякта келет, музейлер менен балкады. Урал Россияда иштеп жүргөн ошол тилдерди жакшы ошол балдар менен окутуп жүрөт. Чоң рахмат, урматтуу көрөрман, сурооңуз үчүн, сунушуңуз үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Мамлекеттик тилдин 30 жылдык мааракеси болуп атканынан биз мамлекеттик тилге басым жасап атабыз. Ал эми телекөрүүчү аябай туура айтат. Бүгүн биздин мамлекеттик билим берүү мекемелеринде деле, мамлекеттик саясатта деле көп тилдүү билим берүүгө басым жасалып атат. Расмий тилдерди окутуу, расмий тил менен орус тилин окутууга, ал эми ошондой эле дагы бир чет тилин үйрөнүүгө, керек болсо экинчи чет тилин үйрөнүүгө атайын мамлекеттик программалар бар. Мына окуу программаларында дагы кыргыз тили менен кошо орус тилин окутуу, жана чет тилдерге басым жасоо каралып келе жатат. Анан мен бир нерсени айткым келип атат да, мына акыркы жылдары чындап эле Назаркул агай айткандай, мындай мамлекеттик бюджеттен ушул мамлекеттик тилдеги окуу китептерине, андан тышкары көркөм адабияттарга, көбүнчө мына түрдүү тармактагы кыргыз тилдүү китептерге мындай акча каражаты бөлүнүп атат да. Мисалы үчүн биздин министрлик өзүндө эле мына атайын мына мектепке чейинки билим берүүдө 18 аталыштагы биздин балдар бакчалары үчүн окуу китептери, котормолор бар анын ичинде. Жана биздин балдарыбыз окуй турган жомоктор, жеңил, мындай окумдуу жана кызыктуу, окуялуу, тарбиялык мааниси бар китептер чыкты да. Андан кийин мектептер үчүн 47 аталыштагы китеп жаракка чыкты. Ал эми орто кесиптик билим берүүдөгү мына биздин колледждер үчүн 21 аталыштагы китеп, жогорку окуу жайларында мына 110 аталыштагы китеп жарык көрдү. Мисалы үчүн мен мындай көрсөтүп коеюн деп атам. Мен бир топ китептерди алып келдим, мүмкүнчүлүк болбоду мына. Дүйнөлүк журналистиканын тарыхы. Бул биздин журналистикалык багытта, экономикалык багытта микро жана макроэкономика, кыргыз тилинде сүйлөп атат да. Анан бүгүн көргөзмөдө дагы аябай мындай элде кызыккан мына айдоочуларды даярдоо курсу. Биздин бүт мына жол эрежелеринин баардыгын кыргыз тилинде. Анан мен жогоруда айтпадымбы, медицинада азыр кыргыз тилинде сүйлөй баштады депчи. Бир топ тоскоолдуктар болуп, баягы лекциялардагы
баяндамаларда жалаң орыс тілінде болып келсе, азыр мына атайын котормо адабияттарды пайдаланып, кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде сүйлөдү. Ушундай бир 200-гө жакын китептер биздин балдарыбыздан ушул мамлекеттик тилде алып аткан кесибине жараша мындай бир ошол китептен билим азыктарын алууга шарттар түзүлдү да. Бул жакшы деп ойлойм. Кечиресиз, ушу биз көп учурда мамлекеттик тилди өнүктүрүүнү каяктан баштайбыз дегенде көп учурда айтабыз, бала бакчадан башташыбыз керек депчи. Бүгүнкү күндө биздин ушу мектеп жашына чейинки балдарга тарбия берип жаткан бала бакчалардын канча пайызы кыргыз тилинде тарбия берет? Негизинен мамлекеттик тилде үйрөтүүнү бул эми биздин энелерибиз үйбөдөн бала төрөлгөндөн кийин башташ керек, себеби ошол эне сүтү менен оозданган эне тилимде ошон үчүн айтылат. Анан биздеги эң улуулук ошол тил дагы эненин аты менен байланышкан да, эне тили. Ошон үчүн үй бүлөдө ата менен эненин дагы эң чоң вазифасынын бири бул балага ушул биздин өзүбүздүн улуттун тилин төрөлгөндөн баштап үйрөтүп. Андан кийин албетте балдар бакчаларында бул маселе каралып атат. Дээрлик балдар бакчалары көбүнчө бул шаар жергесинде болуп, айылдарда азыраак болуп, мына азыр бир 40%га жакын 35-40% айланасында балдар 3 жаштан 6 жашка чейинки балдар бакчаларына барып атат. Ошолордун дээрлик жарымынан көбү бул кыргыз тилдүү бала бакчалар. Анан шаар жергесинде гана орус тилдүү бала бакчалар мындай басымдуулук кылып атат. Анан бирок ал жерде дагы сөзсүз түрдө орус тилдүү бала бакчаларда да кыргыз тилин окутуу колго алынган. Кош тил катары. Кош тил катарында. Бул эми албетте айрым жерлерде мындай жетишерлик деңгээлде болуп атат. Айрым жерлерде көйгөйлөр бар. Ага айткандай ошол адистерге дагы байланышкан, себеби мектепке чейинки билим берүүдөгү тилди окутуунун усулдары өзгөчө мындай бир мамилени талап кылат. Ошон үчүн бул жерде да биз азыр комплекстүү ойлонуп атабыз. Мүмкүн болушунча мына жакынкы мезгилде бул мамлекеттик тилге министрлик өзгөчө көңүл бөлөт. Ал жогоруда тергөөчү айткандай, аны менен кошо көп тилдүү билим берүү саясатын да жүргүзөбүз. Биздин балдарыбыз Кыргыз Республикасынын сыртына чыкканда дагы ошол дүйнөнүн каалаган өлкөсүндө каалагандай жүргөнгө мүмкүнчүлүктөр болуш керек да. Иштегенге, эмгектенгенге, башкалардан өзүнүн интеллектуалдык деңгээли жогору экенин көрсөтүүчү мындай тилди өздөштүрүш керек деп ойлойм да. Чоң рахмат. Мирбек мырза, ушул жерден бүгүнкү тил күнүнө карата бир жакшы жаңылык угуп калдык. Бүгүн жанагы iOS системасында иштеген телефондорго кыргыз тили кириптир. Ушул абдан жакшы тил күнүнө карата абдан жакшы жаңылык болду окшойт. Буга чейин мындай болгон эмес да. Анан ушу гаджеттерди кантип кыргызча сүйлөтөбүз? Азыр биздин жанагы YouTube аркылуу, социалдык тармактар аркылуу жана балдарга арналган кичинекей балдарга арналган фильмдерди көрүп отуруп эле англисче же түркчө сүйлөп калган балдар бар да. Анан ушу биз дагы кыргыз тилинде ушу YouTube же болбосо башка социалдык тармактарды кантип сүйлөтүп, ошол аркылуу кантип балдарыбызга кыргыз тилин үйрөтөбүз? Бул жерде бул темага негизинен биз жарандык позициябыз менен өзгөчө бейөкмөт уюмдардын дагы активдүү катышышы абзел деп ойлойм. Мамлекеттик тил комиссиясы же болбосо мамлекет керектүү деңгээлде бул иштерге көңүл бурууда. Мына бүгүн президентибиз бүгүнкү кайрылуусунда маанилүү бир темага токтолду. Назаркул агай да айтып кетти, 2014-жылдан 2020-жылга чейин бир программаны биз мына аягына келип калдык. Жаңы бир программа иштелип чыккан атат. Бүгүн президентибиз мунун жарлыгын берди. Ошол жаңы программанын негизинде бул сиз атап кеткен маселелер кеңири талкууланып, жаңы программанын ичине киргизишер керек. Андан кийин жаш муун эне тили аркылуу, эне аркылуу үйрөнүп аткан тилин тилекке каршы күнүбүздө телефон аркылуу үйрөнүп калышты. Ошол чындыктарды, ошол көрүнүштөрдү эске алып, жаңы программанын негизинде тилибизди ушул тармактарда, технологиялык тармактарда колдонуу боюнча жаңы бир дем, жаңы бир көз караш киргизишибиз керек деп ойлойм. Бул биринчи маселе. Экинчи маселе албетте мындан кийинки технологиянын өнүгүүсү каяка бара жатат. 5 жылдан кийин, 10 жылдан кийин адамзаты кандай деңгээлге жетет деген терең талдоолордун негизинде биз да тил саясатыбызды ошого ылайыкташтырышыбыз керек. Булардын эң эле көрүнүктүүсү азыркы учурда жасалма интеллект. Дүйнө жүзүндө технология толугу менен жасалма интеллект багытын алды.
азыркы учурда мамлекеттер миллиард деген долларларды ушул багытка каражат сарптап атышат. Биз дагы кыргыз тилин жасалма интеллект негизинде өнүктүрүп, эми жасалма интеллекттин кыргыз тилин толугу менен өздөштүргөндөн кийин бизге суна турчу өзгөчө илим, билим тармагындагы пайдаларын азыр санап бүтүрө албайбыз. Эң эле бери жагы мисалы котормо кызматы менен Википедияда азыркы учурда кыргыз тилинде 80 миңге жакын, 80 миңди ашып калдык макалабыз бар. Англис тилинде, эми илимдин, билимдин тили азыркы учурда англис тили болуп атат. 1,5 миллиондун тегерегинде макала бар. Жасалма интеллект, биз буюрса буну ишке ашырып калсак, бир түндө 24 сааттын ичинде 1,5 миллион макаланы бизге кыргыз тилинен которуп, биздин илимпоздорго, илим менен колубузга берип коет. Ошондой мүмкүнчүлүктөрдүн дооруна кирип атабыз. Буюрса ошону артта калбай азыртадан ошого даярдыгыбызды ушул сиз демилгелеп аткан долбоор эми качанкы жакынкы жылдарда ишке алып тил комиссиясы, Демилге тил комиссиясынан болду. Муну айта кетишибиз керек. Демилге тил комиссиясынан болду. Биз 2023 жылга чейин ушул жасалма интеллект негизинде кыргыз тилинде сүйлөгөн бир продуктка айландыралык деп өзүбүзгө максат койдук. 2018 жылы кээ бир компоненттерин ишке ашырдык. 2019 жылы муну быйыл дагы ишке ашырыла турчу иштер бар. Анан буюрса оңой эмес. Анткени бул жерде тилибиздин дагы өзүнө тиешелүү өзгөчөлүктөрү бар. Ошол өзгөчөлүктөрүн изилдеп, ошого ылайыктуу модельдерди, анткени компьютер модельден түшүнөт, ошол модельдерди, теоретикалык модельдерин ортого чыгарчу адистерибиз дагы бар. Буюрса жакшы бир аш басканга баардык компоненттерибиз бар. Эми ошону бир каражаттарыбыз бар. Эми ошолорду бир баарын бир эмеге алып келип, бир жыйынтыкка алып келелик деп жатабыз. Ошчулук боюнча жасалма интеллекттин концепциясын иштеп чыгып, анан биз тендер жарыялаганбыз. Анан бул компания утуп алган. Ошонун 4 бөлүктөн турат. Ошонун биринчи этабын ишке ашырышты булар. Башка айтканда текст үнгө айландырышты. Эми келеркисти үндү текстке айландырат. Мисалы азыр биз отурганда жөн эле жазып текст кылып колубузга берип коет. Анан үчүнчүсү текст окуу, семантикалык анализ этабы болот. Андан кийин текст жаратуу. Мына ушул 4 тарапты ишке ашып койсок, жанагы айткан маселелердин баары ишке ашат. Технологиянын тилине айланат, Кудай буюрса. Эми бул абдан баалуу маселе, Кудай буюрса ишке ашып алсак чоң ийгилик болот эле деген үмүттө турабыз. Ушул жерде бир кызыктуу бир жагдай бар да. Бул өтө прогрессивдүү иштер, бул өтө бизге керектүү иштер, бирок ошол социалдык тармактар, мисалы үчүн мына WhatsApp, Telegram, Instagram кызматтары адамдардын пикир алышуусунун каражаты катарында, бирок тилге өтө чоң коркунучтарды туудуруп атат. Себеби баягы экиленип, кылыктанып, биздин сөздөрдү таптакыр бир башкача жазып, азыр жаш муундун арасында демек кыргыз сөздөр ушундай жазылыш керек экен. Мисалы үчүн ооба деген сөздү оа. Жана башка да бул бара-бара тилибиз өзүнчө бир бузулуп, өзүнчө бир тилден бир мындай бир коркунуч туудуруп атат деп мен айтсам болот да. Себеби мурда биз жазма тилде демек чындыгы ушундай экен. Туура жазган ушундай деген түшүнүктөр менен калыптанып калганбыз да. Газетада, телевиденияда, радиодо чыккан нерсенин баарын биз демек орфография ушундай экен дегенчи. Ал эми азыр бул мындай бир массалык көрүнүшкө айланып бараткандыгы бул өтө коркунучтуу. Ошон үчүн мен жаштарды дагы мына кандай социалдык тармактарда сүйлөшсөңөр дагы ушул мамлекетке сый урмат менен мамиле кылбасаңар, өзгөчө эне тилге дегенди айткым келет да. Себеби биз бара-бара отуруп бузуп алышыбыз мүмкүн. Өзүбүздүн көөнө байыркы ушундай бир кооз жана көркөм тилибизди бузуп албайбызбы деген коркунучтар да кошо келет. Адай тил нормалары бузулуп атпайбы? Ушундан сактанышыбыз керек. Назар Кулчекеевич, мына бүгүн ушу 30 жылдыкка арналган салтанаттуу иш-чара Кыргыз улуттук филармониясында белгиленди. Анда өлкө башчысы сөз сүйлөп жатып ушу 2014-2020 жылдар үчүн кабыл алынган жана мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча кабыл алынган программа аяктап келе жатат деди. Мындан аркы аракет кандай болот 2020-дан кийинки? Оюм бузулуп калбады. Анан ошол жана бөлүнгөн акча каражаттар билим берүү жана илим министрлигине, андан тышкары булардын алдында башталгыч кесиптин агенттиги бар. Ошолорго бөлүнгөн, максаттуу бөлүнгөн, индикатор бекитип берилген. Мындан тышкары өзүңүз жакшы билесиз, бул биздин Улуттук илимдер академиясында кол жазмалар фонду көп баалуулуктар бар болчу. Ошону чыгарышка багытталган болчу. Алар абдан жигердүү иштешти. Жигердүү иштеп, баардык
индикатордагы көрсөтүлгөн ченелчөндөр аткарышты. Ушул эле жумушту маданият маалымат бириштиги аткарылды. Ал эми бизге 1 миллион 600 миң сом бөлүнөт. Ошол боюнча биз биринчи классикалык кыргыз адабиятын чыгарабыз. Анан дүйнө адабиятын чыгарабыз. Ал дегенибиз кыргыз тилинде мыкты чыгармаларды чет тилдерге котортобуз. Мисалы быйыл Манас эпосун 3 жыл теген англис тилинде чыгардык. Өткөн жылы Сүйүнбай Аралиевдин поэзиясын англис тилинде чыгарганбыз. Ошондой эле быйыл Кыз Сайкал эпосун англис тилинде чыгардык. Ал эми ошо башка тилдеги мыкты чыгармаларды кыргыз тилинде которобуз. Андан тышкары Дүйнө деген сериябыз бар. Бул жаш калемгерлерге арналган серия. Жаш таланттарды колдоп, алардын жыйнактарын чыгарабыз. Андан тышкары бала бакчаларга арналган китептер чыгарабыз. Булардын баардыгы тең конкурстук негизде болот. Бизде атайын эксперт топ бар. Ошолор татыктуу деген кол жазмаларды бизге сунушат. Ошондон кийин гана тендер жарыялайбыз. Мына ушундай иштер жүрүп атат. Анан эми туура айтып атасыз. Улуттук программа 20-жылдын соңунда акырына чыгат. Акча каражат ошого чейин бөлүнгөн. Биз Кудай буйрса ишти баштаганбыз. Бир топ жумуш бүтүрүлгөн, дагы улантабыз. 21-жылдан 25-жылга чейин улуттук программа иштеп чыгабыз. Анда анын контенти менимче мына Мирбек айткандай саналык иштештирүү багытына барабыз. Өлкөнүн саясатына шайкеш келтиребиз. Муну өзүңүздөр жакшы билесиздер. Кыргыз Республикасынын президенти Тууранбай Шарипович үстүбүздөгү жылды аймактарды өнүктүрүү жана сана эптештирүү жылы деп жарыялады. Бул абдан айкын так коюлган уран. Тагыраак айтканда айыл менен маалымат технологияларын синтездеген. Элет менен цивилизацияны айкалыштырылган мыкты түшүнүк. Ошону ишке ашыруу багытына биз активдүү киришибиз керек. Кыргыз тили сана эптештирүүнүн негизги куралына, каражатына айландырышыбыз керек. Эгер андай ийгиликтерди жарата албасак, буга чейин эмгегибиздин баары талап кетет. Агымга ылайыктуу кадам жасашыбыз керек. Ушу бүгүн да ушу өлкө башчысы сөз сүйлөп жатып, жанагы мамлекеттик мекемелер, министрликтер, ведомстволор ортосундагы иш кагаздарын жүгүртүүнүн мамлекеттик тилде, расмий тилде жүгүртүүсүнүн пайыздык ченеминен айтып өттү. Кээ бир мекемелерде 0,4% болсо, кээ бир мекемелерде 60%га чейин экен да. Анан Мындан 2 жыл мурун баардык министрликтердин мониторинг жасап, өкмөт башчысына президент аппаратка өткөрүп бергенбиз. Андан кийин былтыр бүт мамлекеттик комитеттерди, агенттерди, фонддордун баарын анализдеп койгонбуз. Баары турат. Ошон үчүн жанакы 4%-тан биз анализдеген 4%-тан 42%га чейин иш кагаздарын жүргүзгөн. Бирок жылына өсүш болуп атат. Бирок биз каалагандай максат канча пайыз? 90%, мүмкүн 100%. Албетте мамлекет кыргыз тилинде жазыш керек, кыргыз тилинде сүйлөш керек. Бул мамлекеттин эң башкы баалуулугу. Андан тышкары бул эгер биз иш кагаздарын баарын мамлекеттик тилге өткөрүп алсак, бул мамлекеттик сырды сактоонун, купуялыгын сактоонун абдан мыкты каражат болот эле. Мына азыр дүйнөлүк тилдердин биринде биз иш кагаздарын жүргүзөбүз. Биздин өлкөнүндөгү кандай гана окуп алса сыртка чыгып кетип атат. А күчтүү мамлекеттин купуялуулугу сыры бекем болот. А биздин өзүбүздүн эне тилибизде жүрүп калса, бул маселеге абдан жакшы жагдай түзүлөт эле. Кыргыз тили аябай бай тил. Анын маалыматтарын башка тилге которуш үчүн мындай бир дастканат иштер керек болуп калат. Көрдүңбү? Ошондуктан бул жагынан да биздин абдан бир артыкчыбыз бар. Ошондуктан биздин эң башкы максатыбыз мамлекеттик тилде мамлекет сүйлөш керек, иш кагаздарын жүргүзүш керек. Чоң рахмат. Каныбек агай, ушул жерде мен сизге министр катары эмес, тилчи, окумуштуу катары бир нерсе сурагым келип турат да. Адабий тилди алып жүрүүчү нерсе бул көбүнчө адабий чыгармаларда. Анан бүгүнкү заманда азыр замандын жазуучулары жаралбай калды. Көбүбүз Айтматов, Түгөлбай Сыдыкбеков, Төлөгөн Касымбеков сыяктуу баягы өткөн кылымдын жазуучулары менен жашап келатабыздан, анан ушу замандын жазуучуларын кантип жаратабыз биз? Адабий чыгарма жазган азыр жазуучу жок, мисалы үчүн бүгүнкү заманда жазганчы. Баарыбыз тарыхты жазабыз. Эгемендүүлүк жылдарда бир ошондой көйгөйлөр жаралды. Себеби баягы биздин улуттук классикалык адабият бир чоң деңгээлге жеткен. Советтер Союзунун мезгилинде мына Чыңгыз Айтматов сыяктуу феномендерди жараткан адабият. Андан кийин биз дайыма ошол бийиктиктен карап, кийинки муундан ошол бийиктикти талап кылып отуруп, бир топ мындай көңүлүбүз толбой жүргөндүгү анык. Бирок ошол эле мезгилде эгемендүүлүк жылдарда
жалпы улуттук поэзия өсүп өнүгүп атат деп айтсак болот. Себеби замандын поэзиясын, бүгүн доордун поэзиясын ырдаган жаш акындарыбыз, күчтүү акындарыбыз келе атат өзүнчө толкун болуп. Ал эми проза жанрында көбүрөөк мына жеңил желпи детектив жанрлары, окуяны кууган, окуяны кууган, тарбиялык мааниси аз, бирок окумдуулугу окурманды кызыктырып турган чыгармалар көтөрүлүп баратат. Бирок эгемендүүлүк жылдардагы, мына акыркы жылдардагы адабиятта дагы жакшы бир агым пайда болгондо бул тарыхый темаларга кайрылуу. Баягы мына 70-80 жыл мурда ичинде биздин тарыхый инсандардын басып өткөн жолун, алардын ушу тарыхый окуяларда көрсөткөн эрдигин, баатырдыгын, айкөлдүгүн, даанышмандыгын көрсөтө турган чыгармалар жаралбай келсе, азыр мына жаштардан дагы, биздин ортомун адабиятчылардан, жазуучулардан дагы ушул тарыхый темага кайрылып атат да. Ал эми сиз айтып аткан мына бүгүнкү күндүн учурдун жазуучулары албетте баягы биздин көңүлүбүзгө толбойт деп айтууга болот. Ал эми бирок азыр кызык бир дагы жанр, мындай багыт пайда болду, бул мигранттардын поэзиясы. Баягы республикадан сырткары жүргөн 500 миңден ашуун биздин адамдар бар да. Алар ошол башка өлкөлөрдө жүрүп, өзүнүн басып өткөн жолун, тагдырын өзүнчө элге салган дагы бир агымдар пайда болуп атат. Анан албетте дагы эле баягы биздин адабиятыбыздын туткасын кармап турган улуу муундагы, орто муундагы жазуучуларыбыз дагы эли бере турган мындай карызы көп деп ойлойм да. Азыр эми менимче ушул багытта себеби мындай эркиндик келди. Мындай мурда социалисттик реализмде жазып так мына ушул темада жазасың, эмгек адамын жазасың же бир башка көрүнүш жазасың деген көрсөтмө болбой койгондон кийин ар бир адам өзүнүн дараметине, акыл эсине жараша таянып чыгармалар жазуу жүрүп атат да. Бирок кыргыз адабиятын жок деп айтууга болбойт. Бүгүнкү күндө кыргыз адабияты жашап атат. Бирок адабият өзүнүн менен өзү жашап атат да. Ошо жазуучулар өздөрү жазат, анан өздөрүнүн китептерин, чыгармаларын чыгарганга каражат издейт. Ушул жагынан кичине көйгөй болуп атат. Чоң рахмат. Албетте. Технология каражаттарынан сөз болду го. Азыркы учурда мына жазуучулар 20-кылым же 20-кылымга чейин адамзат өзүнүн пикирин кагаз бети аркылуу башкаларга жеткиргенге аракет кылды. Ошон үчүн андан 20-кылым жазуучулардын кылымы болуп дейсиз. Бирок 21-кылымда азыркы учурда пикирди башка бирөөгө жеткирүүнүн эң ыкчам жолу бул санарип, интернет аркылуу болуп атат. Ошон үчүн жаңы жазуучулардын түрлөрү пайда болуп атат. Бул видео блогерлер, бул аудио блогерлер. Мурда өзүнүн ичиндеги көйгөйлөрүн же маселелерин кагаз бетине түшүнүп, ыр аркылуу, проза аркылуу же аңгеме аркылуу жеткирсе, азыркы учурда жаштар таптакыр жаңы жанр, бул жаңы форматта, бул видео аркылуу, ыр аркылуу, рэп аркылуу жаңы жазуучуларыбыз пайда жок эмес. Бирок ошол муундун тилдин тамтырагайын чыгарып атканын да айтып коюшубуз керек. Бул Эми ал башка маселе, бирок ошол Рухеш деген сайт бар го. Мына кыргыз адабиятын ошо электрондук форматта элге жайылтып атканда сөзсүз эле кагаз жүзүндө колуңа бербестен, бирок жакшы чыгармаларды ошол жерге жайгаштырып, чоң бир адабий талдоолор жүрүп аткан жерлерди биз колдошубуз керек. чоң рахмат. Албетте. Кыска кайрыңыз. Программа боюнча чыккан китептердин баардыгынын электрондук варианттары мамлекет тил кей сайтта бүт турат. Мына академиядан чыккан, бизден чыккан, буларды өзү чайкаш турат. Анда пайдалансын биздин окурмандар. Чоң рахмат, урматтуу коноктор. Студиябызга келип маек куруп бергениңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ушуну менен бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти окшойт. Майрамыңыздар менен дагы бир жолу. Урматтуу телекөрүүчүлөр, ушуну менен биздин берүүбүз аяктады. Биз бүгүнкү берүүбүздө мамлекеттик тил тууралуу мыйзамдын кабыл алгандыгын 30 жылдыгына карата маек курдук. Пирамида каналынын берүүлөрүн биздин каналдын социалдык тармактардагы расмий баракчаларынан жана YouTube каналыбыздан көрсөңүздөр болот. Кийинки эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.